Биздин каналга катталып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Буга чейин Супер KG порталынын элдик кабар бөлүмүндө Ош облусунун Ноокат районунун тургуну кайрылып, ичүүчү суунун тазалыгына кабатыр болуп жатканын билдирген. Тургун ичүүчү суу алган дарыя сүттөй аппак болуп агып жатат, деп видеодагы жөнөткөн. Ал эми Ноокат районунун акими Данияр Эманалиев суу эмнеден улам булганганын айткан. Жогорудагы маселе боюнча кайрадан Ноокат районунун акими Данияр Эманалиевке байланышканыбызда бул боюнча комиссия түзүлөөрүн билдирди. Арал айылындагы булганган суу боюнча облустук комиссия түзүлөт. Ал топ аталган ишкананын ишмердүүлүгүнө баа беришет. Мунун негизинде комплекстүү иштер өткөрүлөт. Комиссиянын жумушун 1-2 күндө баштайбыз. Анын курамында райондук администрация, санитардык кызматы, мамлекеттик экологиялык жана техникалык инспекциясы, жергиликтүү башкаруу органы, салык кызматы кирет, деп билдирди аким. Ал эми мамлекеттик экологиялык жана техникалык инспекциясы лабораториялык изилдөөлөрдү жүргүзүп жатканын маалымдашкан.